Iyун айынын башынан бери күйүүчү майлоочу майдын баасы 2%га жогорулаган. Учурда 1 литр бензин 50 сом 90 тыйындан, ал эми дизель отуну 46 сомго жакын. Ал эми Баткен областында дагы 3-4 сомго жогору сатылып жатат. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Ишатов билдиргендей, бир жума ичинде май дагы 2%га кымбаттайт. Түрлөрүнө жараша литрине 1,5-2 сомго чейин кошулат дейт. Айтымында июндун орто ченинде Россиядагы мунай иштетүүчү заводдор күйүүчү майдын дүң баасын жогорулаткан. Кээ бирки мына бензин түрлөрүндө мисалы үчүн $20 бир тоннасына көтөрүп, кээ бирлеринин $30 чейин көтөрдү да. Ошондуктан аягына чейин дагы бир 2%га жогорулашы мүмкүн деп атабыз да. Сом менен айтканда 1,5 сом 2 сомго чейин кээ бирки эми түрлөрүнө жараша көбөйүшү мүмкүн. Күйүүчү майга болгон баа жазгы талаа иштери кызыганда өсө баштаган. Марттын башында бензин 39-40 сомдон сатылып жаткан эле. Андан бери 11 сомго жогорулады. Кыргызстандыктар бир жылда 1 миллион 200 миң тонна күйүүчү май керектейт. 1 миллионго жакыны Россиядан алынып келинсе, 200 миң тоннасы ата мекендик өндүрүшчүлөрдөн алынат. Адистер бул жаатта эч кандай тартыштык болбойт деп ишендиришүүдө. Күйүүчү майдын кымбаттаганы башка тармактарга да таасирин тийгизет. Айрыкча азык-түлүктөргө болгон баалардын өскөнү байкалат. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына таянсак, Кыргызстанда июнда азык-түлүктүн баасы май айына салыштырмалуу 19,5%га кымбаттады. Бишкекте 23%га өстү. Бышыкчылык мезгили экенине карабай, мөмө жемиштердин баасы 6,4%га жогорулады. Сабиз 58%, картошка 36% кымбаттады. Сабиздин 1 килограммынын баасы азырынча 100 сомдон ылдый түшө элек. Мурда ушул маалда 1 килограмм сабиз 20-30 сомдон сатылчу. Азыр болсо жаңы чыккан сабиздердин ушул турушу эле 50 сомго бааланып жатат. Сатуучулардын айтымында сабиздин кымбат болуп жатканына дагы кардарлар азайып, алар келсе дагы 1-2 даналап гана алып жатканын айтышууда. 23 жылдан бери базарда жашылча жемиш саткан Улкан Муралиева баалардын өскөнү сооданы солгундатканын айтат. Мындан улам алып келген жашылчалары товардык көрүнүшүн жоготуп, соолуп калган учурлар болууда. Элде акча жок, товар кымбат. Арзан болсо бизге да жакшы, көп сатабыз. Биз мисалы үчүн азыр 10 кило 20 килограмм морковка алып келип мына 4 күнөн бери отурабыз. Понедельник, санден болду, вторник алып келгенбиз мына. Ушундан бери отурабыз. Элдер штуктап алып атат да, штуктап анча-мынча. Кыйын эле болуп Кыйын эле болуп атат. Эми биз Кудайыма шүгүр мына калган каткан сынык-пыныктарды алып барып тамак кылып жеп атабыз. А мына зарплатага жашагандар билбейм. Даже 100 сом деп айткандан өзүбүз уялып атабыз. Баалардын жогорулаганы айрыкча аз камсыздалган үй бүлөлөрдү азапка салууда. 4 баланын ненеси Мерим Исраилова пандемия башталгандан бери эле кыйналып келет. Үйүндө ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген экинчи топтогу майып 2 эжеси бар. Алар психикалык жактан жабыркап, талмасы бар болгондуктан алган пенсиялары өздөрүнөн, анан батирдин ижара акысынан артпайт экен. Буга чейин аларга жакшы эле каралашып келишкенин айтат. Пандемиядан улам баары кымбаттаганда тамак ашка каражат таппай калган. Бардыгынан дагы продукты кымбаттаганы кыйын болуп атат да. Алгандары 3300 сом пенсия. Анын 5000 квартирага төлөп койгондон кийин ар жакта 1,5 миң сомуна калат дагы. Ага бир тикеден 10 килограмм ун, 1 килограмм кумшекер, 1 литр май, 2 литр рожки, 1 килограмм күрүч алганда эле, 1 кило пияз алганда эле жок болот. Эттин кымбаттаганы болгондуктан этти такыр деле көрбөй калышты. Анан биз деле бир туугандар чогулуп бир тикеден жардам кылып продуктысын алып беребиз. Анан кийин баары бир деле ар бирибиздин балдарыбыз бар, өзүбүздүн 3төн 4төн 5тен балдарыбыз бар болгондуктан колдон келишинче жакшы жардам бере албай калып атабыз да. Азык-түлүк калбай калганда Мерим Исмаилова айла жок өздөрү кийген кийимдерди социалдык тармактар аркылуу сатууга коет экен. Анда бир көйнөктө 200 сомго чейин баалайт. Же кум шекерге, же өсүмдүк майына алмашам дейт. Акыркы жолу кичинекей баланын кийимдерин сатам деген билдирүү калтырган. Бирок 1 айдан бери аны деле эч ким алган эмес. Же түш бересизби? Например, же даарам бир нерсе бере аласызбы деп да сурашат. Бекер бере аласызбы? Мен аябай ушул нерсеге муктаж болуп аттым эле депчи. Анан эмне кыласыз? Коляска барбы балага, же бут кийим барбы деп да сураган адамдар бар да. 150 сом, 200 сом болот да бир көйнөк. Ага болсо эмне келет? 150 сом болсо 1 литр майга даже жетпейт. 200 сом болсо 2 килограмм сахар келет. Бирөөлөр баягы бир келин
макарон, китлап, май, варенье алып келип берген. Аябай ыраазы болуп, андагы жептиккө түштү. Продуктыга муктаж да булар. Анан могу бала бакчага берип калса жакшы болмок. Өткөн жумада жогорку кеңеш министрлер кабинетинин баалардын көтөрүлүшүнө каатчылыкка каршы иш-чаралары тууралуу маалыматын уккан. Анда бир катар депутаттар министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповду айыптап, аны кызматтан кетириш керек деп чыгышкан. Эл өкүлү Наталья Никитенко өкмөткө кайрылып, өлкөдөгү экономикалык көйгөйлөрдү чечүүгө чакырган. Кургакчылык болуп жаткандыгын, туристтик мезгил чет элдик саякатчылары жоготөрүн жана чектөөлөрдүн шартында калктын негизги бөлүгү жакырлардын категориясына кирээрин эске салды. Тяжелейшей ситуации социального экономического кризиса. Өлкөдө экономикалык кризис болуп жатат. Күзүндө азык-түлүккө болгон баалар дагы өсүш ыктымал. Каатчылык масштабтуу түрдө болуп жатат. Андан кантип чыгабыз? Кандай пландар бар? Азырынча жооп жок болуп жатат. Так даана жазылган антикризистик план болуш керек деп ойлойм. Коомчулукта адилеттүүлүккө талап күчөдө. Кумтөр иши боюнча да түшүнүксүз болуп жатат. Азыр кандайдыр бир куугунтуктоонун кереги жок. Мисалы, мен 5-6 чакырылыштын депутаты катары Кумтөр боюнча Өмүрбек Бабановдун позициясын жакшы билем. Анын жер маселеси, экология жаатында жасаганы өлкө үчүн пайдалуу болгон. Бул баарына эле белгилүү болсо керек. Азыр бөлүнбөй биригүүнүн убагы. Бул болуп көрбөгөндөй керек болуп турат. Социалдык экономикалык кризистен чыгуу абдан оор болот. Бүгүн министрлер кабинетинде кезексиз жыйын болуп, өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугу боюнча маселе талкууланды. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөн тышкары айрым айыл чарба продукцияларын сыртка чыгарууга тыюу салынмай болуптур. Алар буудай уну, кумшекер, күрүч, өсүмдүк майы жана жумуртка. Ошондой эле тоютка болгон баа жогорулап жаткандыктан чөп, жүгөрү, арпаны да экспорттоого тыюу салынууда. Ал эми импортталган кумшекерлерге, өсүмдүк майына жана этке болгон кошумча нарк салыгы алынып салынган. Белгилей кетсек, кечээ президент Садыр Жапаров ишкерлер менен жолугушуу учурунда Кыргызстанда жакырчылыктын көрсөткүчү 25%, айрым алыс аймактарда 40%га чейин жеткенин билдирди. Ал эми экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров баяндама жасап, экономикалык абалды төмөндөгүдөй баалады. Теперь позвольте к позитиву. Что нас радует и что вселяет очень большую уверенность в будущем, это относительно высокая рождаемость и трудоизбыточность. Позитивдүү жаңылыктар дагы бар. Биздин өлкөдө башка өлкөлөргө караганда төрөлгөндөрдүн жана жумушчу күчтүн саны жогору. Эми биз жакыр өлкөнүн комплексинен арылып, жумуш орундарын түзүшүбүз керек. Биз үчүн дагы бир ресурстар бул алтын. Дүйнөлүк тенденцияга ылайык алтындын кымбатташы мындан ары да жүрөт. Жакынкы келечекте бардык алтын кендери иштетиле баштайт. Ошондой эле бизде күмүш жана платина бар. Эгерде бизде чоң карызыбыз бар жана ичкидин өндүрүмдүн көлөмү аз деп анда эч нерсе чыкпайт. Келгиле, өсүү парадигмасын өзгөртөбүз. Сезилбек, экономика жакшы болгондо адам баласынын жашоосу жакшы болуш керек да. Элдер деле айтып аткандыр, элдер деле сезип атат да. Жакшы болсо жакшы кетмек. Мына азыр кымбатчылык болуп атат. Оору болуп атат, ар кандай нерсе болуп атат. Азыр айтыш кыйын да. Алдыга жылып атат деп айтыш кыйын. Оптимист болушубуз керек. Жакшы болот деп. Аны туруп алды жаман болот. Ким жакшы кылып берет бизге? Өзүбүз эмне кылдык өкмөткө? Ошону ойлонушубуз керек. Анан эми мага баарысы жетиштүү болсо, конечно, экономика аябай сону жакшы көрүнүп атат да. По его взгляду. Элдин жашоосу абдан эле начарлап атат азыр. Азыр өтө кыйын болуп атат. Азыр продукттун баары кымбат. Соодагер биздер эле аябай кымбатталып, бирк эле кошуп сатып атабыз. Өтпөй, кайра артынан азат сатабыз. Ошондой азыр абдан кыйынчылык болуп атат. Рахат Жаныбекова, Денислам Бешенбаев, Ирлан Кемелбеков, НТС.